мына тетиги эме чыккыла мына Мамурова мейли мо Калиныга чыккыла кооперативга чейин 2 бет подряд СТО. На каждый ряд, где-то bir рядында bir 50'den 60'tan СТО турат. Автозапчасти турат. Ар бир үйгө кирип чыксаңыздар, өзү үй по назначению эме жилой, а под магазин пользуется. Мына ишенбесеңиздер барып көрсөңүздөр болот. Так, касапкананы айтпай эле коеюн, набайкананы айтпай эле коеюн. Эмне үчүн 28 швейный цехте 9 киши деп ататып бересиз. Мына кече рейдтин негизинде 190 киши болуп чыкты. Бул бериле дегенде. Ну ясно же, калган баары чөндүккө салган. Жок кечирип коюңуздар мен, урматтуу салык кызматкерлери. Улардын бардыгы могу подоход налогтордун баары шаарга, мына биздин шаарга кыла турган акча. Мына шаарды мен кантип оңдойм? Болгону 3,5 миллиард болсо, анын 2 миллиард 400 миллиону айлыкка кетсе, майнага кетсе, садикке кетсе, мектептерге кетсе питаниясына. Мага развитие эчнесе калбай атты. Мага Ош шаарына развитие акча жок. Акча калбай атат, понимаете? Вот поэтому я плачу. Бизге түшө турган акчаны вот каким-то образом по пути пропадает. Каким-то образом именно мэрия дегенде налог түшпөй калып атат. Подоходный налог. Где-то работник исчезает. Кантип оңдойм, айсаңар куруп айыл болуп кетти го. Мен кантип жолду тазалайм, кантип бак тигем, кантип гүл тигем, кантип мен освещение коем, кантип техника алам, кантип арыктарды чабам, кантип тротуар жасайм, кантип жол оңдойм. Эчтеме жок экен го, урматтуу кызматкерлер. Мына болгон 3 көчө бар экен. Масалиева, Ленина, Курманжандатка энебиздин атына коюлган көчө. 3 эле кече. Калганга бара танкка турам. Если ушундай көмүскөдө туруп эле иштей берсек, анда ничего не будет. Мен мына 1,5 айдан бери көчөдө чуркап жүрөм, 1,5 айдан бери көчөдө чуркап жүрөм. Ош шаарында где-то bir 65% бизнес көмүскөдө экен. Мамлекетти да Ош шаарында ойлош керек да. Хотим жить красиво в Оше, анда иштеш керек болот. Келгиле урматтуу коллегалар, келгиле урматтуу салык кызматкерлери. Мына эме жергиликтүү бюджетибизди тотушка жардам бериңиздер.